Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романынын «Канган өч, кайткан кек» аттуу 5 бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Бир жумадан кийин детективдик агенттиктин жетекчиси Надырга телефон чалып, буйртмасы орундалганын билдирди. Бир аздан кийин бардык иштерин жыйыштырып салып жетип барган Надыр анын кабинетинде жан сакчы Шериктин жеке турмушу, жакындары, байланыштары, Хасендин өлүмүнө чейинки, ал курман болгондон кийинки жашоосу тууралуу маалыматтар менен таанышып отурду. Карапайым адамдын үй бүлөсүндө төрөлгөн Шерик бала кезинен эле спорттун кармаш мушташ өнөрүнө жакын чоңоюптур. Өзгөчө эркин күрөш менен көп машыгып, өспүрүмдөр арасында облустун чемпиону болуптур. Окууну аяктаганда дене тарбия институтунда окуптур. Бул учурда да мелдештерге көп катышканы менен дарамети чектелүү болсо керек, көп деле ийгилик жарата албаптыр. Окууну аяктаганда дене тарбия мугалими кесиби алымсындырбай, табиятына жакын жан сакчылык адистигин өздөштүрүп, 5 жылча бийлик төбөлдөрү менен ийгиликтүү ишкерлерди кайтарыптыр. Бул убакта ар кайсы батирде көчүп конуп жашап, ыңкылаптан кийин жер басып алуучулардын шары менен кичи конуштан жер тилкесине ээ болуп, 2 бөлмөлүү чакан үйдү топурак сокмодон тургузуп, азыркы убага чейин жашаптыр. Бирок бир айдан бери анын бул үйүнүн жанына чоң тамдын курулушу түшүп, күжүлдө иштеген 2 курулуш бригадасы бышкан кыш менен дубалын тургузуп бүтүп калыптыр. Ушул эле учурда дайыма коомдук унаа менен жүргөн Шерик өзүнүн өп чап жашоосун билгендерди таң калтырып, бир заматта алкынта жол тандабасы минип чыга келиптир. Мындай оңбогондой акчанын башын жеген курулушту жүргүзүү, мен деген байлар гана тепкен автоунаага ээ болуу жан сакчынын айлыгы менен жашаган карапайым кишинин баласынын колунан келиши кенч таап алгандай эле кеп болчу. Шериктин аралашкан чөйрөсүн иликтей келгенде, албетте тутунган кесиби менен өсүп чыккан кыртышына жараша турмуштагы алыш-бериш катышы, көбүнчө туугандары менен кайын журтун эсептебегенде, спорт дүйнөсүнө кандайдыр тиешеси бар кишилер болуп чыкты. Булардын бирден карап эсептегенде, Шерик менен туугандык байланышы бар. Спорт дүйнөсүнөн чыгып, топурагы бир жерден алынган, майда бейбаштык үчүн жаштайынан түрмөгө түшүп, каралар дүйнөсү менен аралашып, милициянын каттоосунда турган кадимки Дуанын ишенимдүү жигиттеринен бири, бетинде чоң калы бардан улам Карабет Каймана аттуу Калыбек деген жигит шектүү болуп чыкты. Анын Шерик менен тез-тезден жолугушкан ынактыгы болбосо да, туугандардын той топурунда кезиккен жакшы катышы бар экен. Шериктин Дуа менен байланышы ушул Карабет аркылуу болгонун болгологон Надыр бул шектенүүсүн бышыкташ үчүн уюлдук байланыш операторуна берген буйртмасынын аткарылышын күттү. 2 күндөн кийин Касен окко учкан күндүн ары берисинде Шериктин чалышкан телефон номерларынын тизмеси келгенин билдирип, өкүл баласы Аскат чалды. Ошол замат жетип барган Надыр бул документ менен өкүл баласынын кабинетинде таанышып отурду. Жакындарынын телефондору такталган ал тизме боюнча демейде аялы, улуу кызы жана жумуш боюнча Касен менен гана көбүрөөк чалышкан Шерик эртең нарынга чыгып кетебиз деген күнү түнкү 10 мүнөт өткөндө бейтааныш телефонго өзү бир чалып азыраак сүйлөшүптүр. Кайра 1 саат өтпөй андан чалууну кабыл алып, 10 мүнөтчө маектешиптир. Кайра эртеси таң атпай алиги телефонго кайра чалыптыр. Мындан соң аялы менен бир жолу чалышкан соң түшкө чейин эч ким менен байланышпаптыр.
Анткен менен телефонуна 9:20 чыктыңарбы деген билдирүү келип, чыктык деп жооп бериптир. 10:20 каяктасыңар? Токмоктобуз. 12:50 каяктасыңар? Нарындабыз. 14:05 жеттик. 14:45 келе бергиле. 15:15 ылдамдагыла деген кыска билдирүүлөрдү телефон номуру жанагыдан башка кимдир бирөө менен жазышыптыр. Бул жазышуулардын ортосунда алиги телефонго 2 жолу чалыптыр. Алардын бири окуя болчу жерге 30 чакырым калганда жүргүзүлүп, 1 мүнөтчө созулуптур. Демек, ал ак талаага чыгышаары билинери менен кимдир бирөөгө чалган. Кайра 1 саат өткөн соң жасала турган аракетти тактап, эртеси жетер жеткенче аны менен байланышып, каякта бара жаткандарын билдирип жүрүп отурган. Касендин өлүмү боюнча шерикти күнөөлөөгө мындан өткөн далил жок болчу. Анткен менен өкүл баласы болуп кеңешип, шерикти кармоого ашыкпай, Алматыдан келчү экспертизалык тастыктама кагаздын жасалма эместиги боюнча билдирүүнү күтө турмай болушту. 5 күндөн кийин бул документта колго тийип, анда маркумдун денесинен табылган октор шектүүнүн мылтыгынан атылган эмес деген экспертизалык билдирүү Бишкекке келгенде тетрисинче оңдолуп, маркумдун денесинен табылган октор шектүүнүн мылтыгынан атылган болуп калганы тастыкталып, бул иштин бурмаланышына ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин да тиешеси бар экени белгилүү болду. Айтор житкен окту аткан ок табат болуп, эбептен себеп чыгып, айдоочунун шериктин жол тандабас тээп жүргөнүн көрүп калышы бул кылмыш ишиндеги караңгылыкка жарык түшүрүп, чаташкан аркандын учун чубап, сыр түйүнү чечиле баштады. Мындан улам уулу үчүн өч алуучу кездин ыңгайы келгени билинди. Бирок бул иликтөөлөр чындыктын бетин ачканы калганын билсе, аксым күчтөр эми өзүнө эле эмес, өкүл баласына да катуу сокку ураарын түшүнүп, өтө ыкчам аракеттерге барбаса болбой турганын айтты эле. Ал кылмыш боюнча далилдер жетиштүү болгону менен, алар Дуанын күнөөсүн түз көрсөтпөгөндүктөн аны камай албай турганын, эгер жан сакчы шерик күнөөсүн мойнуна алып көрсөтмө берсе, кылмышты аткарган Карабетти кармап жоопко тартса болоорун билдирди. Мындай кылганда негизги күнөөкөр кылмышты буйртмалаган Дуа жазадан сырт калып, бери жактагы аны куткаруучу чабактар гана жоопко тартылмак. Мындайда Дуба ого бетер кексесине тартып, көмүскөдөн чыга калып атып кетмей, чаап кетмей ыкмаларына салып, өзүнө, өкүл баласына, ал тургай жакындарына чоң коркунуч туулмак. Анткени жырткычты жарга такаса, айласы кетип, тик качырып, өзүңө асылат эмеспи? Ушуну ойлоп абайлаган Надыр Мамбеталиев кекселигине сала мындай коркунучка көп көңүл бурбай турган өкүл баласы Аскатты Дуаны биротоло жок кылууга көкүттү. Чечкиндүүлүктү көрсөтчү кез келди, балам. Дуанын уулумду буйртмалаганы айкын болуп калды. Жалгыз уулумдун жанын алган ал канкор жазасыз калбашы керек. Ансыз деле бейкүнөө бирөө камакка түшүп, чыныгы кылмышкерлер эркиндикте сайрандап жүрүшөт. Эгер ал күнөөсү аныкталганын билчү болсо, экөөбүздү соо койбойт. Колуңдагы бийлигиңден пайдаланып, ушул иштин шары менен Дуаны жок кылбасаң болбойт. Мен дагы өсөрүм эмес өлөрүм калганда өчүмдү алып көкшөнүм суусун. Бул канкорду үйүр тобу менен жок кылсаң, көптөрдүн сообуна калып, эл үчүн чоң иш жасаган болосуң. Болбосо ошол Дуан деген эме Кудай болуп кетсе дагы өзүм тике качырам. Колунан өлсөм да ала жатам, деп сезимге алдыра эрерке сүйлөдү эле. Дайыма кайраттуу жүргөн өкүл атасынын мындай абалга түшкөнүн биринчи жолу көргөн Аскат бетме бет турган ордунан айланып жанына барып, далысынан кучактап, өзү да өрөпкүй түшүп, көңүлүн жайгарганга аракеттенди. Ата, камсанабаңыз. Сиз каалагандай болот. Тике качырганыңыз ушул да.
кылмышты иликтөөгө көргөзгөн чоң жардамыңыз менен уулуңузду өлтүргөндөрдүн бети ачылды. Калганы биздин жумуш. Чайнап берген немени кантип жута албайлы? Күнөөлүүлөрдү жазалоону адамдык парзым да, кызматтык милдетим да талап кылат. Бул ишти көңүлдөңүңүздөй кылып бүтүрүп, уулуңуздун өчүн алып беребиз. Кам санабай бара бериңиз. Дуа кармалса, өзүң айткандай күнөөсү так далилденбеген неме соттон утуп чыгат. Түрмөгө түшсө да курорттогудай жашайт. Ошон үчүн кылмышка шектүүлөрдү кармоо операциясында ал жок кылынышы керек. Бул иште мен да четте карап тургум келбейт. Дуаны жок кылууга өзүм да катышкым келет. Анын көзүнө тике карап, эгинен өйдө көтөрүп, айтчумду айтып, муукумум каңгыча ур токмокко алсам, кимге тийишкенин билет эле. Антмейин кегим канбайт. Тирүү калса күчөп бизге кайра башка жолдор менен кол салышы мүмкүн. Ошон үчүн аны биротоло жок кылышыбыз керек. Мындай адамдык сапаттан кеткен немелер бул жарык дүйнөдө жашоого татыксыз. Ата, айткандарыңыз жүйөлүү. Өзүңүз туура белгилегендей, дуанын бул ишке түздөн түз тиешеси бар экени далилдене элек. Далилденбейт да болушу керек. Анткени ал мындай кылмыштарды бирөөлөрдүн колу менен жасап көнгөн. Бул жерде да ушундай жагдай каралып турат. Ошон үчүн аракетибиз абдан кылдат жасалып, дуаны бир сокку менен жайлап түшкүдөй болушубуз керек. Антпесек утулуп калабыз. Ооба, туура айтасың. Сен билесиң да кандай кылышты. Жакшылап аракет кылчы, уулум. Дуа оңой жоо эмес. Өзүң зыян тартып калбагыдай бол. Анан мага бул ишке катышууга уруксат бер. Макул. Дуаны жок кылуу операциясын өзүм уюштурам. Кааласаңыз акылыңызды айтып, жанымда болуңуз. Бүгүн кеч болуп калды. Бара бериңиз. Эртең келсеңиз кеңешип ишти баштайбыз. Рахмат балам, жакшы кал. Ички иштер министрлигине Надыр эртеси эрте келди. Аскат бөлүмдөргө тиешелүү көрсөтмөлөрүн берип, кабыл алуусуна ар кандай маселелери менен келгендерди узаткыча күн чоң шашке болду. Башка кылар иши болбогондон кийин кабылдамасында зерикпей күтүп отурган өкүл атасын чакырып кеңешкиче өз оюн айтты. Дуаны жок кылууну жакшылап ойлонуштурдум. Биз жансакчы шерикти кармап, дуа менен иштешкени мойнуна алдырышыбыз керек. Ал дуанын өзүнөн түздөн түз көрсөтмө албагандан кийин иштешкен гана кишисин айтып, дуаны оозанбай коюшу мүмкүн. Мындайда ал кайра эле эч нерсе билбеген кишидей болуп четте калат. Ошон үчүн жанагы буйрутманы аткарган Карабет деген немени кармоо учурунда каршылык көргөзгөн дуа капысынан окко учушу керек. Бул оңой иш эмес. Жансакчы шериктин кармалганын билчү болсо, дуа эч ким менен кезикпей чээнге кирип кетиши мүмкүн. Бизге болсо дуа менен Карабет жолугушкан учур керек. Ошондо гана Карабетти кармаганыбызды шылтоолоп каршылык көргөздү деп дуаны жок кыла алабыз. Башчысын жайласак калган чабактары өзүнөн өзү тарап жок болушат. Туура ойлонуштурулган жакшы акыл экен. Ушул план боюнча аракеттене беришибиз керек. Ооба, мен бүгүндөн баштап дуа менен Карабеттин артынан аңдуу коем. Ыкчам аракеттеги топту дайындап, экөө жолукканда капысынан барып басып калгандай кылам. Менимче дуа бизге каршылык көргөзбөйт. Биринчиден күнөөсү далилденбегенден кийин өзүн көпкө кармоого укугубуз жок экенин билет. Экинчиден укук коргоо органдарына баары бир алы жетпей турганын, каршылык көрсөтчү болсо жок кылынаарын жакшы түшүнөт. Дуанын ушул убакка чейин түрмөгө түшпөй келгени, бийлик жакта колдоосунун бардыгы, кылмыштуу топ түздү, үйүндө мыйзамсыз курал кармады деген жөнөкөй күнөөнү мойнуна иле албай жатканыбыз. Кармаган күндө да жогору жактагы колдоочусунун арты менен бошоп кетип жүрөт. Сиз айткандай Карабетти кармоону шылтоо кылып, көзүн тазалабасак кутуруп кетти. Мен азыр айткан аракеттеримди кыла берем. Качан иш бышып, операция аткарылчу учур келгенде сизге чалып коем. Келип каласыз да. Макул, дөөдөн өчүмдү алып берсең, эки дүйнөдө тең ыраазы болот элем.
аракет кылабыз, ата. 5 күндөн кийин дуа баш болгон каралардын ана башчылары Бишкектин четиндеги бир айылда чогулуп, өз чөйрөсүндө жаралган айрым маселелер боюнча сүйлөшкүчө, көңүл ачары тыңчылары аркылуу белгилүү болду. Ушул ыңгайдан пайдаланып, алдыга койгон планды ишке ашырыш үчүн орун басар Аскат Асанбаев катуу даярдык көрдү. Ички иштер органдарында ал тургай министрликтин өзүндө каралардын кулагы бар экенин билген ал бул ишти ишенимдүү гана кишилерине тапшырды. Жан сакчы шерикти эрте каматса шекшип калган дуа сагына тартып, бейчеки кадамдарга барбай, ийининде ийдилип жаткан түлкүдөй болуп ачыкка чыкпай коймок. Андыктан каралардын чогулушу бүгүн өтөт деген күнү гана таң атпай шерикти карматып келип, өзү суракка алды. Ал башында жаңы кармалган азоодон бетер так секирип, эч бир күнөөнү жанына жолотпой жатты эле, качан гана далилдерди алдына жайып, күнөөнү бетине койгондо жоошуй түшүп, айласы кеткен немедей отуруп берди. Суракка алуунун алдоо, опузалоо, ошондой эле анча-мынча күч колдонуу, органдар менен кызматташканы үчүн жазаны жумшартуу сыяктуу ыкмаларын колдонуу менен психологиялык кысым жасалганда уурунун көчүгү кууш болуп, күнөөнү мойнуна алып, каралар менен кантип кызматташып, аларга Касенди өлтүрүүгө кандайча шарт түзүп бергенин төкпөй чачпай айтып берди. Ал Касен нарынга чыгып кетишээрин билдиргенде эле Карабетке чалып маалымат бериптир. Ал ошол замат дуа менен байланышып, жагдайды түшүндүрүп, уруксаат алгандан кийин түнү бою кылдат даярданып, эртеси жанына мергенчилердин кадимки мылтыгы менен куралданган көзгө атарды алып, Касен көрсө шекшибеси үчүн аялын 2 курбусу менен жер көргөзүп келебиз деп салып, көргөндөр турист деп ойлосун деп жол тандабаска казак номурун тагып жолго чыгышыптыр. Жолдо ката кол телефондон өз ара билдирүү жазышып, эбин таап чалышып жүрүп отуруп, окуя болгон жерге жеткенде озуп өтүп, кыяга чыга бергендеринде машинаны суусу кайнап кеткендей кылып токтотуп, байкоо салып турушуптур. Качан гана жолдон чыккан Касендер тоо этегине жетип, токойдун чегине токтогондо көзгө атар мерген дүрбү орнотулган мергенчилик мылтыгын алып, тоону капталдай басып кырга чыгып, карагайларга далдалана басып, Касен менен улан чарпышып жаткан тушка жетип жашынып туруптур. Качан гана улан качып кетип, Касен токой аралай ылдый чуркап жакындаганда көзгө атар аны бир гана атып сулатып, өзү шашпай тоону капталдай басып машинага келип жөнөп кетишиптир. Анын жаңы эле кара башыл кишинин жанын алганын жанындагы аялдар да шекшибептир. Кыскартып айтканда, окуя ушундай өңүттө өнүгүп, бир адам жарык дүйнө менен кош айтышса, башкалар буйрутманы так аткарып ийгиликке жетишиптир. Бирөө ак жеринен торго чалыныптыр. Дагы бирөө эзелки душманынан өч алыптыр. Шерик болсо ошол кызматы үчүн Карабеттен убадаланган сыйлыгын ашыгы менен алыптыр. Анан көрбөгөндүн көргөнү курусун болуп, кылмыштын изи суугуча чыдап отура албай, арам жол менен табылган акчага жол тандабасы минип, үй сала калам деп минтип торго чалынып отурат. Ошол эле күнү түштөн кийин Аскат милициянын өзгөчө учурларда аракетке баруучу атайын тобун чогултуп, кармаш мушташ өнөрү менен машыгып, ок атуучу куралдарды эптүү пайдалана билген, оттон, суудан кайра тартпаган бул 30дай курс жигитке алдыдагы жооптуу тапшырманы түшүндүрүп, каралар дүйнөсүнүн үлкөндөрүн кармоонун планы менен тааныштырып, ар биринин милдетин бөлүштүрдү. Иш так жана чыгымсыз аткарылса, жетекчилик тараптан акчалай сыйлыктар болоорун убадалады. Көптөн бери мындай ары опурталдуу, ары жооптуу тапшырманы аткарбай зерге түшкөн жигиттер бул буйрукту көңүлдөнүү менен кабыл алышып, кандай душман болбосун чөгөлөтүүгө даяр экенин билдиришти. Аскат бул топту 3кө бөлдү. Биринчи 5 жигитти не бар не жок деп каралар чогулган хан сарайды сыртынан кайтарууга коюп, экинчи топко бөлүнгөн 10-ун короого калтырып,
эң тажрыйбалуу, күчтүү делген 15 менен үй ичине кирип караларды кармамай болду. Ошентип шайма-шай даярдыктагы ыкчам топ түшкөн автобус каралар чогулчу кыштакка жакын арадагы бак арасына жашынып, мерчемдүү учурду күтүп турду. Караңгы коюуланып, көктө жылдыз жыбырап, элдин алды жата баштаганда чабуулга алынуучу үйдү акмалаган тыңчылар каралар чогулуп бүткөнүн кабарлашты. Көчү автобусунан көп айырмаланбаган, мындан улам бирөөлөрдүн шегин да жаратпаган, бирок ичине милициянын өзгөчө тобу түшкөн унаа жай жылып караларды чогулткан үйгө жеткенде, андан 3 жигит атып чыгып, дарбаза сыртында турган 2 кишини бир заматта жыга чабышып, эшикти ача салышканда куралдарын белиндей кармаган ыкчам топтун жоокерлери короого жутуна кирип барышты. «Кыймылдаба, бул милиция, колго түштүңөр, багыңгыла!» деп үн күчөткүчтөн айтылган буйрук айлананы жаңыртканча болбой, короодогу бирин экин кишини жерге жыга коюп, зыянсыздандырган экинчи топ тарабынан дароо үй курчалды. 3-чү топтун жигиттери буйдамга келтирбей үйгө жутуна кирип барышып, бөлмөлөргө бөлүнө тинте карашып, бул күтүүсүздүктөн селее туруп калган бери жакта кызмат кылып жүргөндөрдөн дасторкон боюнда отурган конокторго чейин каршылык кылынса атылаарын катуу айта эскертип, курал такап кол көтөртүп, бери сүйрөп чыгышып, жүз төмөнүнөн жаткыра колдорун артына ала байлап жиберишти. 4 жигит дароо экинчи кабатка көтөрүлүп, бөлмөлөрдү тинте карап жөнөштү. Төмөндөн кыйкырык чыкканда, жашына калган 3 кишини кармаган алардын бири эң төркө бөлмөгө босого аттап кире берип, төрдө отурган киши менен тиктеше түшүп, буйрук бере кыйкырды. «Милиция, колуңду көтөр, болбосо атам!» Бирок тиги киши бул буйрукка былк этип да койбой, кекерлүү жылмайып карап тура берди. «Менин баш ийбегендерди ат деген буйругум бар. Колуңду көтөр, же болбосо атам!» деп жигит куралын кезеп алдыга 2 кадам жасады. «Атсаң ат!» деп тиги бою эңгезердей неме ордунан тура калганда бою шыпка тийчүдөй созулду. Анын калдайган кебетеси менен заардуу өңүнөн сүрдөп, кол салуусунан сактанган жигит артка кетенчиктей берип, өйдөнү карай атып жибергенде шыпта салаңдаган люстра быр кырана сынып күбүлүп түштү. Октун сүрүнөн коркуп эңкее түшүп туруп калган эңгезердейди сырттан кирип келген экинчи жигит 2 аттап жетип, капталдан ары катуу тээп, жүз төмөнүнөн бүк түшүрүп, жер сүздүрүп, 2 бутун талтайтты эле биринчи кирген жигит куралын жонуна астына калып, туткундун колдорун артка кайрып, шамдагайлык менен кишен сала калды. «Эмнеге аттыңар?» деп саамдан кийин бөлмөгө кийими бул атайын кызматтын жигиттериникинен айырмаланбаган Аскат кирди. Артынан спорт кийимчен Надыр Мамбеталиев көрүндү. «Баш ийбегенинен асманга аттым», деди биринчи жигит. «Мээсин чачырата атсаң болмок экен», деген Аскат ишарат кылганда, экинчи жигит эңгезердейди желкеден тартты эле ал ыкчам обдулуп тура калды. «О, айтылуу дуа турбайбы? Же дөөбү? Кандай гана кезигүү, күткөн жок белең дуа акеси? Силердин ушинтип капыстан кол салууңар дайым эле күтүлүү да. Эмне болду, начальник? Кайрылып калыпсың бизге?» кекерлүү суроо ыргытты дуа ызалуу жылмайып. «Биз кара бетти издеп келдик. Ал Касен Мамбеталиевди өлтүрдү деп шектелүүдө. Кармоого ордерибиз бар. Бул эми сенден өч алыш үчүн шылтообуз гана. Калганын өч алуучу менен өзүң сүйлөш», деп Аскат окчуңдай бергенде, Надыр анын бет маңдайына пайда боло ызырына сүйлөдү. «Дөө, мен сага айттым беле, баламдын башынан бир тал чач түшсө, караларыңды сапырып жиберем деп. Айттым беле?» «Айткансың, а эмне болду?» деп өлүмүштөнгөн дуанын үнүнөн коркуу эмес мыскыл байкалды. Бул Надырды огу бетер жиндентти. «Чокуң болду», деп ал дөөнү төбөдөн ары берип калганда, бул соккуга солк этип да койбогон неме кайра эле мыскылды унчукту.
Абышка тырмалаңдап итиркейимди келтирбей жиберчү курортуңа жөн эле жөнөтчү. Мен сени курортко эмес, тозокко жөнөтөм, ызырынган Надыр коюнунан тапанча сууруп дөөнүн чыкыйына такады. Абышканын жини катуу келди го. Бирок адам өлтүрүш үчүн да эрк керек. Убара болбой эле кой, дегени менен Дуа куралдын сүрүнөн чочуганын энтиккен үнүнөн билдирип алды. Акмак, сени өлтүрткөн балам үчүн эрк табам мен. Атанын күйүтү деген эмне экенин билесиңби? Билбейсиң. Атаң бар болсо бир ошол билер эме. Бирок анын алдында жүзүм жарык. Анткени эскертсем болбой жалгыз баламдан айрыдың. Менин эми өлсөм да арманым жок, деп Дуанын чыкыйынан тапанчасын тартып алган Надыр артка 2 кадам жасап кетенчиктей берип, эми куралдын өңүрөйгөн оозун бетине каратып ызырынды. Акыркы сөзүңдү айтып кал. Өлүм кимди коркутпаган? Өмүр бою тобокелчиликке баша байлап, далайлардын башын жуткан Дуа да азыр анын сүрүнөн калчылдап, мукактана түшүп үн катты. Кечириңиз, атпаңыз. Ушул учурда билинер билинбес калчылдап турган Надырдын колундагы курал дөөнүн төшүн карай ок бүрктү. Катуу үндөн соң бир ирмемге дым түшө тынчтык орногонсуп, анан дөөнүн кырылдаган үнү жаңырды. Жайлады. Ал ордунан обдулуп өйдө боло калып, кайра чалкасынан кетип, далысы менен дубалга урунуп кулап түштү да, эшик төрдөй созулуп, акыркы кыймылы менен селт-селт этип алып, анан майда титиреп, акырында кыймылсыз жатып калды. Ал тынчыганча куралын сунган боюнча турган Надыр эмне кылганын эми гана түшүнгөндөй селт эте түшүп, чок кармагансып тапанчасын таштап жиберип, артка акырын бурулуп, жай басып эшикке карай жөнөдү. Артынан ээрчиген Аскат эшикке чыга беришкенде сурады. Ата, кара бетти эмне кылалы? Эмне кылсаңар ошо кылгыла. Менин жумушум бүттү. Эми өлсөм да арманым жок. Надыр карабашыл адамдын канына забын кылса да, өзүн Кудай алдында күнөөгө баттым деп эсептеген жок. Ал мергенчиликте жолу болгон кишидей болуп, көңүл түпкүрүнөн өзүнө болгон канааттанууну сезди. Көкүрөгүнө дүңкүй орногонсуган күйүтү менен ызасы жумшара түшкөнсүдү. Көптөн бери көтөрүлбөгөн кабагы ачылып, үйгө жайдары келип, төркүлөп келген кызы менен жакшылап учурашып, жээндерин эркелетти. Анын уулу каза болгонго чейинкидей жайдары тартканынан жан дүйнөсүн өзгөрткөн жаңылыгы бар экенин көп жылдан бери бирге жашап, мүнөзүн билип калган аялы оңой эле байкады. Такып сураса кагып коерун билип, көңүлүн көтөргөн бул жаңылыгын ал баары бир эле ичине батыра албаганын сезип унчукпады. Надыр чарчаганын айтып эрте жатып алганы менен 1 сааттан кийин кемпири киргенде деле уктабай жатканы байкалды. Абышкасы көңүлүн көтөргөн жаңылыгын жашырып айтпай жатканынан улам, бул жакшы кабарынын мага тиешеси жок болсо керек, деп шекшип, жаман ойлоп, таарына түшүп тетири карап жатып алды. Бирок абышкасынын бул кубанычынын себебин өзүнөн эмес, эртеси сыналгы аркылуу кечки жаңылыктардан билди. Көрсө, уулун алиги карапайым мергенчи атпаптыр. Аны башка Дуа аттуу башчысы бар кылмышкерлер өлтүрүшүптүр. Аларды кармоодо катуу каршылык көрсөткөн башчысы окко учуп, беркилери кылмышын толугу менен моюнга алышыптыр. Бул кабар байбичеге көп деле таасир эткен жок. Убакыт дарылап, күйүтү акырын бастап бараткан ага эми баары бир болчу. Чыныгы кылмышкерлер билинсе да, билинбесе да, жазаланса да, жазаланбаса да, эми уулун эч ким кайрып бере албайт эле.
Ал анткен менен абышкасынын түндүкү өзүнөн жашырган жакшы жаңылыгы ушул экенин болгулуп, күмөндүү ою тарап жеңилдей түштү. Кылмышкерлерди кармоого Надыр да катышып, жолдуу болгондугунан улам үйгө көңүлдүү келгенин түшүндү. Жаңылыктарды уктуңбу? Деп сурады түндөкүдөй эле маанайы көтөрүңкү Надыр кечинде жумуштан келери менен. Уктум. Түндө ушуга кубанып аттың беле? Ооба да. Эмне, жаман болдубу? Чыныгы кылмышкерлер табылганына сүйүнбөйсүңбү? Сүйүнгөн эмне? Бул жаңылыгың мага баламды тирилтип бере алмак беле? Өч алганыма сүйүнбөйсүңбү? Бейкүнө бирөө камалып, өлтүргөндөр сайрандап жүрсө, балабыздын арбагы деле тынч жата албайт болчу. Ооба, байкуш балабыз тынч уктаса болду. Байбиче, мен сага бир сыр айтайынбы? Айт, кийинчерээк абдан эле сырчыл болуп кеттиң, деп өткөндө Зареманын боюндагы бала Касенден экени аныкталганда уулунан тукум калганына сүйүнгөн Надыр байбичесине бир жакшы кабары бар экенин, бирок учуру келгенде да гана ачыкка чыгарарын, ага чейин сыр кылып сактай турарын айткан эле. Неберем төрөлгөндө кош кубаныч катары сүйүнчүлөйүн деген бул купуя оюн азыр байбичеси эсине сала кетти. Анын үстүнө Надырдын эркек неберем болсо деп ак эткенден так эткенин аялы: эмне, кыз бала эмес бекен? Алар деле сенин атыңды алып жүрүшпөйбү? Деп көп жактыра берчү эмес. Мындан улам Надыр: күйөөсү бар неме турбайбы? Анысы болгонду да баламды өлтүргөн неме деп никесиз төрөлгөн балага кандай карайт? Таптакыр кабыл албай койсо кантем? Деген кооптонуусу пайда болду. Өзүн жайына койсо, Зарема төрөсө үйүнө чыгарып келип, келини катары кадимкидей жоолук салып, небересин бешикке салып той өткөрмөк. Бирок аялынын каршылыгы менен элдин сөзүнөн коркуп, уланга берген убадасын да унутпай, Зарема төрөп чыккандан кийин гана кемпирине айтып, аны акырындан көндүргөн соң экөөнү тааныштырмак болду. Ага чейин уландын Касенди өлтүрбөгөнү айкын болуп, бул иш да бир топ жеңилдемек. Уулум үчүн өз колум менен өч алдым, деп ушуларды ойлогон Надыр ойлоно түшүп жооп берди. Я, кандай дейсиң? Касенди өлтүрткөн немени өз колум менен жайладым. Эмне? Жайладым дейсиңби? Дали болсо түшүнө албады байбичеси. Өчүм канды, кегим кайтты, тукумум калды артымда. Эми өлө берсем болот. Эмне эле өлүмдү оозанып жатасың? Табышмактантып эле кайдагы тукумду айтып жатасың? Эмне, башка бирөөдөн балаң бар беле? Деп жаман ойлогон байбичеси кеп нугун башкага буруп жиберди. Сага коргон кайран кеп. Кайра жаман ойлойт тура. Айтпай эле койдум. Убага келгенде билерсиң, деп Надыр дөөнү өз колу менен жайлап, уулунун өчүн алганын байбичесине айтса туура эмес кабыл аларын, ал тургай өзүнө киши өлтүргүч катары караарын болгулуп, сөзүнө жакшы түшүнбөй калганына сүйүнгөнү менен бул эрдигин жубайы баалабаганына супсуну сууй түшүп терс бурулуп кетти. Надыр небересинин жарыкка келишин чыдамсыздык менен күттү. Зарема аман эсен төрүп алса, небереси Касенден экени аныкталса, бир караганда эле өзүнүн тукуму экени байкалып турса кандай жакшы болот эле. Ошондо гана уулунан туяк калганына анча ишенбеген байбичеси унчук албай калмак да, бара-бара өзү сыяктуу эле аны кабыл алмак. Ушундай болсо Зарема бала төрөлө түшкөндө чоң ата, чоң энелерине эрмек болсун, тарбиясын алсын деп небересин өзүлөрүнө берер беле? Анда өмүрүнүн калганын ушул небересинин Касени сыяктуу өрт жигит болуусуна арнабайт беле? Жок, небересин Касендей эч нерседен кайра тартпаган курч мүнөздүү эмес, токтоо кылып тарбияламак. Булардын баары убакыттын өтүшү менен орундалчу кыялдар эле. Ал үчүн чыдаш керек болчу. 3 күндөн кийин президенттик иш башкармалыгынан чалышып,
аксакал өндүрүшчү катары Алматыда өтүп жаткан ишкерлердин 3 күндүк форумуна кыргызстандык делегацияны баштап барып келүүсүн президент өзү өтүнүп жатканын билдиришти. Негедир бул сапарга аягы тартпай, президент өзү сурангандан улам гана макул болду. Эрте чыгып түш ой Алматыга жеткенинде Жайнагүл чалып, эркек неберелүү болгонун сүйүнчүлөдү. Бул кабарга жүрөгү жарылчудай болуп кубанган Надыр Жайнагүлгө Алматыда экенин айтып, дароо жетип бара албасын түшүндүрүп, келини менен небересине кам көрүүсүн өтүнүп, сүйүнчүсүнө казактын азем жасалгаларынан убадалап, келини чыккыча өзү да барып каларын, небересинин ысымын өзү коюп чыгарып аларын айтты. 3 күнгө созулган конференция кеч аяктаганына карабай Бишкекке түндөп кайтып келди. Анткени Жайнагүл чалып эртеси Зарема төрөтканадан чыгаарын билдирген эле. Жакшы уктап эс албаганына карабай эрте туруп, жуунуп, жайдары маанайда, чай үстүндө байбичеси менен турмуш тиричилик тууралуу мындай кылалы, тигиндей кылалы деп кеңешкиче ар кайсыны божурап, адатынча зың-кыя кийинип, бүгүн маанилүү күн экенин айтып, алыска кетип жаткансып уктап жаткан жээн неберелерин бөлмөсүнө атайы кирип барып өөп, кызын тамашалап, бат эле келип калаарын айтып, айтор үй бүлөсүнө өзүнө окшобогон бир башкача мамиле жасоо менен үйдөн чыкты. Алматыдан түндөп келген айдоочусу дем алыш алгандыктан рульга өзү отурду. Жолду ката гүл дүкөнгө токтоп, 101 апакай гвоздикадан турган чоң кучак гүлдести алды. Өзгөчө жолугушууга бараткансып өрөпкүп, тамылжыган жүзүнөн ички кубанычы байкалып, төрөтканага эрте эле жетип барып, машинасын жол жээгине токтотуп Жайнагүлдү күтүп отурду. Ал 1 саатка жакын убакытта келди. Бул жароокер келин жайдары учурашып, неберелүү болушу менен куттуктаганда, өзү да жардам бергени үчүн ыраазычылыгын билдирип, сүйүнчүсүнө убадасы боюнча медалонуна казактардын оюусу түшүрүлүп, азем жасалгаланган чынжырчаны белектеди. Рахмат сизге, белегиңиз абдан жакты, бирок жөн эле койсоңуз болмок, деп жадырай күлүп кабыл алган Жайнагүл машинанын алдыңкы орундугу толо гүлдестени көрүп чындап суктанды. Ай, абдан жакшы букет алган турбайсызбы? Силерге, Зарема экөөңөргө рахмат. Эч нерсе эмес. Бул эми менин курбулук милдетим да. Сүйүнчүңүз да өтө кымбат экен. Жөн эле койсоңуз болмок, ыңгайсызданды келин. Улан экөөңөр болбосоңор минтип неберелүү болот белем, болбойт белем. Андан кийин келе жардамың чоң болду. Муну чын жүрөгүмдөн берип атам, ала кой. Уландын иши эмне болуп атат? Акталгыдайбы? Албетте акталат. Күнөөсү жок экени тастыкталбадыбы? Акыркы жаңылыктарды уктуң да. Андан көрө бүгүнкү жакшылыкты айталычы. Заремага неберемди өзүм чыгарарымды айттыңбы? Жок, сюрприз кылалы дебедиңиз беле? Сизди көрсө абдан кубанат болушу керек. Мен да аябай толкунданып жатам. Өзүм балалуу болгондо минткен эмес элем. Неберенин кубанычы башкача болот турбайбы? Небереңизге кандай ысымы ыйгармай болдуңуз? Аманат деген ат жагабы? Аманат? Ооба, уулуңуздан калган аманат да жагат. Зарема кандай ысым тандабат деле? Касенге уйкаштырып Арсен койсомбу деп аткан. Мен койгон атка каршы болбос, болбойт. Ошентип сүйлөшкүчө экөө төрөтканага кирип, анын администрациясына баш багышты. Бүт өлкөгө таанымал адамды көргөндө андагылар жапырт тура калып учураша, жайдары тосуп алышты. Келген себебин айтты эле, тез кыймылдап Зареманы көп кармабай чыгаруу аракетине киришип, анын документтерин даярдай башташты. Жайнагүл Заремага жардамдашканы кетти. Өзү гүлүн окчун коюп, небересин чоң толкундануу менен күтө баштады. Небереңиздин аты жөнүн айтыңыз, деп сурады Зареманын кагаздарын ырастап жаткан катчы келин. Азыр келиним келсе кеңешип туруп айтам, деди Надыр кандайдыр ыңгайсыздана.
Көп өтпөй небересин көтөрүп Зарема кирип келгенде аны менен тиктеше түшүп, бир ирмемге селее туруп калып, анан гана гүлүн эстеп ала калып, куттуктоосун оңтойсуздана айтып сунуп турду. Бешик бооң бек болсун, балам. Бул күтүүсүздүктөн улам эмне кыларын билбей калган Зарема ооз учунан рахмат айтканга араң жарап, кубанычы аралаш уялганынан жүзү албыра туруп калды. Баланын аты жөнүн айтып коесуздарбы? Катчы келин ортодогу ыңгайсыздыкты бузду. Кайната менен келин кайрадан тиктеше түшүп, Зарема үн катты. Сиз коюңуз атты. Аманат. Аманат деген ат жагабы сага? Аманат? Мейли. Касен уулу Аманат Надыр Тегин деп жазыңыз, деди кадимки калба аттыгына кайткан Мамбеталиев эми гана ишенимдүү түрдө. Рахмат сизге, деп эреркегенинен эки сөз айтканга араң жарган Зарема алдыга кадам таштап баласын сунду. Надыр тартына түшүп, обдулуп, олдуксондук менен наристени алып, бооруна басып туруп калды. Ал сыяктуу эле кыймылсыз турган Заремадан айланып өткөн Жайнагүл баланын бетин ача калганда гана акырын көз жүгүрткүчө эңкейе түшүп, көкүрөк толо дем тарта шуулдата искеп, наристе жытынын таасиринен улам ичи элжирей. Балам, ыраазымын сага. Касенимди кайра жараттың. Эми эки дүйнөдө тең арманым жок, деп Надыр канчалык кайраттуу болсо да жашып кетти. Ортого орной түшкөн тынчтыкты катчы кыздын салтанаттуу үнү бузду. Касен уулу Аманат Надыр Тегин небереңиздин бешик боосу бек, ден соолугу чың, өмүрү узун, бактылуу балдардан болсун. Элибиздин керегине жараган, жерибиздин чегинде турган азамат болуп чоңойсун, деп туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Рахмат, өркөнүң өссүн, деген Надыр баланы Жайнагүлгө берип, күбөлүктү алды да бир сыйра көз жүгүртүп алып, мына балам, сага аталарыңдын аты аманат кылып тапшырылды. Аларга сөз тийгизбей, бийик көтөрүп жүр, деп наристенин бетин ачып, орунчусунун катталышына салды. Төрөткана кызматкерлерине ыраазычылык билдирип, сыртка чыгып, машинага жөнөштү. Алдыда баланы көтөрүп Жайнагүл баратты. Артта кучак толу гүлдестени көтөргөн Зарема менен Надыр келе жатышты. Көкүрөктөрү кубанычка балкыган, бири-биринен тартынган экөө сүйлөшө алышкан жок. Машинага чукулдаганда Надыр ыкчамдай басып, алдыга өтүп, эшикти ачып, баланы ала калып, Жайнагүл отурган соң кайра берип, эшикти жаап, Заремага алдыңкы каалганы ачып отуруусун ишарат кылды. Ата, мен артка эле отурам, деди Зарема иймене түшүп, келини болгондон кийин кайнатасына жанаша отурганы туура эмес экени көңүлүнө кылт этип. Мейли, деген Надыр машиненин артынан өтүп баратып эстей калгансып үн катты. Балам, кечирип кой, апаң келе алган жок. Ал тургай ал сен жөнүндө эч нерсе билбейт. Бүгүн үйгө барсам, анан айтам го. Чынын айтсам, ал неберемди кандай кабыл аларын да билбейм. Ошон үчүн аны көндүргөн соң гана эми сени менен тааныштырайын деп жатам. Мейли ата, сиз кандай десеңиз да макулмун. Эң негизгиси эч нерсеге карабай баламды кабыл алдыңыз. Ушуга ыраазымын. Апам деле туура түшүнөт болуш керек, деп Зарема машинанын сол жак капталына өтүп токтой калды. Эч нерседен камсанаба, баары жайында болот. Эң негизгиси неберем бактылуу болсун. Аман болсом, аны эч кор кылбай багып алам, деп Надыр эшикти ачты. Ушул учурда артта тизилип турган автоунаалардын катарынан арты менен акырын чыккан спорт үлгүсүндөгү машина газ берип катуу үн чыгара ордунан атырылды. Экөө капыстан чыккан катуу добуштан селт эте түшүп, айласыз бурула карап, машинанын качырып келе жатканын көргөнгө гана араң жарап, көз ирмемчиликте анын соккусуна кабылышты. Эшиктен колун тартып алган Надыр жалп этип машинанын алдында калды. Зарема катуу соккуга кабылганда өйдө көтөрүлө ыргып,
атырылган машиненин үстү менен көкөлөп келип жолго былч эте тийип тоголонуп кетти. Анын колундагы 101 апакай гвоздикадан турган гүлдесте асманга ыргыганда туш тарапка чачылып жолго жаады. Катуу ылдамдыктан улам башкаруусун жоготкон машина көп узабай барып бордюрга урунуп көтөрүлө түшүп жолдон чыгып, бир жакка дөңгөлөктөрү менен бетон арка түшүп, карс-курс урунуп, түтүн менен чаңга аралаша качыраган, ышкыргансыган, коркунучтуу үн чыгара эшиктөрдөй сүрүлүп барып токтоду. Бул укмуштуудай кырсыкка айласыз күбө болгон жакын арадагы кишилер чуркап келишти. Жолдон өтүп бараткан автоунaalар токтой калышты. Дөңгөлөк алдында калып, дене бою бүт талкаланып, өз канына чыланып жаткан Надырдын кебетеси киши карагыс болчу. Токтогон айдоочулардын бири машинасынан кандайдыр таар алып келип, ага жаба салды. Жерде сулап жаткан Зареманы 2-3 көтөрүп, жол четине чыгара салышты. Эмне болуп кеткенин түшүнбөгөн эми гана машинадан чыгып кишилер көтөргөн курбусун көрүп чоочуп кеткен Жайнагүл ага жетип барды. Тирүүлүктүн жышааны байкалбай сулк жаткан курбусун селей карап туруп калып, анан мындайда алгачкы жардамды тез көргөзүбөсө кеч болоорун медик катары эстей калып, баланы жардамдашкандардын бирөөнө кармата салып, жабырлануучуну бетке чапкылап, демин тыңшап, колун кармап, пульсун байкап, дем алуусу жок болгону менен тамыры согуп жатканын билип, түз жаткырды да жата калып жасалма дем алдырып жиберди. 1-2 мүнөттүк мындай аракетинен кийин Зареманын көкүрөгү билинер-билинбес көтөрүлүп түшүп, дем алганы байкалды. Буга сүйүнүп кеткен Жайнагүл кыйкырды. Тез жардам чакырдыңарбы? Жок, ал кеч келет. Төрөткананын реанимациясына киргизиш керек. Колго көтөргөнгө болбойт. Замбил алып келе калгыла. Аңгыча ушул эле буйрукту күтүп тургансып, кырсык болгонун көргөн төрөткананын кызматкерлери замбил алып жетип келишти. 3 киши акырын көтөрүп жаткырган Зареманын дем алганы жакшырганы төрөтканага алып кирип баратканда байкалды. Өзүңө кел, Зарем, дем ал, кыймылда, сен балаңа кереңсиң. Ал жаңы эле жарыкка келди. Ошон үчүн жашашың керек. Дем ал, көзүңдү ач, деп жалынып жалбарып жатты Жайнагүл. Реанимацияга киргизип, төшөккө жаткырып, кызматкерлер кайра жандандыруу аппаратын даярдап жатканда көзүн ачты Зарема. Ал эмне болгону билбегендей 5 мүнөтчө жаткан соң кыңылдап үн чыгарды. Эмне деп жатканы билбеген Жайнагүл өбөктөй калды. Эмне дейсиң, Зарем? Баары жайында, өзүңдү карма, деп курбусун тынчтандыргысы келди ал. Балам гана. Бул жолу анын үнү катуураак чыккандыктан түшүнүктүү болду. Балаңбы? Эми гана наристени эстеген Жайнагүл сыртка жүгүрдү. Бирок босогодон аны төрөткана кызматкери токтотуп, баланы палатага киргизгенин айтты. Балаңдан камсанаба, ал палатада, деди кайра келген Жайнагүл Заремага. Баламды алып келчи. Оор онтой баштаган келиндин үнүнөн жалооруган өтүнүч байкалганда Жайнагүл балага жүгүрдү. Сырткы ороосу чечилген баланы Жайнагүл жанына жаткырганда Зарема мойнун акырын бурду. Жыттагысы келип жатканын түшүнүп, өйдө акырын көтөрүп, бетине такады эле шуулдата искегени байкалды. Баламды, деди дагы бир аз жаткандан кийин эптеп акыркы күчүн жыйнап энтиге сүйлөгөн Зарема. Баламды уланга бер. Анын ата-энеси жакшы кишилер. Уланга бер баламды. Дагы түшүнүксүз бирдемелерди булдурай айткан келиндин мойну шылк эте түшкөнсүдү. Мындан улам жамандыктан шектенген Жайнагүл ыйлап жиберди. Зарем, антпечи, балаң жаңы эле төрөлдү эле, өлбөчү. Зареманы ичкери алып кирип кеткенде, топтоло түшкөн кишилер узата карап туруп калышып, анан жол четиндеги арыкта кыйшайып турган машинаны карай жөнөштү. Шашыла басып, биринчи жеткен жигит
Айдоочу жаккы эшикти тарткылап ача албай койду эле. Арттан келгендер айнектери караңгылатылган берки каалгаларды ачып, машинада айдоочудан башка эч ким жок экенин көрүштү. Урул сүзгөн айдоочу каалгалар ачылганда кыймылга келип, баш көтөрдү да жылчыгы жок татуировка тартылган жылаңач колун урчудай болуп алды жака жаңдай берип, ызырынуу аралаш киркиреген үндө сүйлөдү. «Это за два брата. Получите, гады. Око за око, зуба за зуб». Жабыркаган айдоочуга балким жардам керектир деген жакшы ойдо эшик ачкандар арактын саңырсыган жыты буркурап, сөгүнүү аралаш жаман сөздөр угулган машинанын каалгасын жаба салышты. Ушул учурда тез жардам унаасынын аңылдаган үнү алыстан угулуп, ал улам катуулай жакындап келе жатты. Зареманы төркүндөрү жерге берди. Кырсыкты угаары менен жетип келген шаардык туугандары сөөктү өлүк канадан түндөп алып таласка жөнөшүп, эртеси эле жерге бергендиктен топурак салганга Байөмүр ата менен Ырыскан апа араң үлгүрүштү. Мындай күтүүсүздүктөн карылар мүңкүрөгөн абалда келип, ошондой эле дендаруу болгон бойдон жүрүштү. Келининин өлүмүнө өзүлөрү күнөөлүүдөн бетер эч кимдин жүзүнө тик карай албай, кудагыйлары менен түзүктөп сүйлөшүшкөн жок. Ал Тургай көптөн зар кылган небересинин кубанычын сезишпеди. Тажияга келген эл тарап кудалар өзүлөрүнчө калып, кийинки тиричиликти ойлоп, кеңешер кезге келгенде эки куданын ортосунда пикир келишпестик жаралды. Эми Куда жараткандын жазган экен. Кырсык болуп силер кызыңардан, биз келинибизден айрылып калдык. Заремабызды ыйлап таба алсак, көз жашыбызды көлдөтөт элек. Бирок Курандан башка арга жок. Кайрат кылышыбыз керек. Өзүңөр билгендей, күйөө балаңар ак жерден кармалып абакта отурат. Ушундан улам колуктусуна топурак сала алган жок. Биз өзүбүзчө кеңешип, келинибиздин 40 ашынын милдетин алалык деп чечтик. Белгиленген күнү баардык даярдыгыбыз менен келип Куран окутуп кетебиз, деди Байөмүр ата, кудасы экөө жалгыз калгандарында. Куда, кыз биздики болгону менен бүлөө силердики болчу. Бирок шартка жараша сөөгүн бияка жашырууга туура келди. Ата-бабалары жаткан көрүстөндө жатсын. Көргөн сайын көкшүнүбүз суусун деп ушуга бардык. Бул үчүн силерден кечирим сурайбыз. 40-лыгын өткөрөлү деген ниетиңерге рахмат. Ченсиз кызыбыз бар эле, ажалга айла жок экен. Эми силерден бир гана суранычыбыз, кызыбыздан калган чүрпөнү бизге бергиле. Бөксөбүздү толтура албасак да, каралдыбыздан калган белик катары көкүрөгүбүзгө басып жүрсөк дедик эле, деп кудасы күтүүсүз сөз айтканда, Байөмүр карыя акыркы кездеги жалгыз кубанычы болгон небересин кандай болбосун колдон чыгарбас үчүн чебеленип жиберди. Куда, мен башка чукак кишимин. Уулум мурунку аялы менен 5 жыл жашап балалуу боло албаганында Зареманы алган. Аны силер жакшы билесиңер. Анан зарлап жүрүп ушул чүрпөнү Кудайдан сурап алдык эле. Менден эмне сурасаңар да макулмун. Жалгыз суранычым неберемди бизге эле бергилечи. Куда, уулуңар буюрса акталып чыкса дагы деле үйлөнүп, дагы деле балалуу болот. Биз болсо кызыбызды эми эч качан кайрый албайбыз. Ошон үчүн биздин акыркы өтүнүчүбүздү орундатыңыз. Неберебизди биз багып чоңойтконубуз менен баары бир эле силердин тукумуңар. Акыры силердик болот. Ага чейин кызыбыздан калган медер катары тутуна туралы. Куда, жүйөлүү себебимди айтсам ишенер бекенсиз. Биздин тукум 7 атабыздан бери бирден гана балалуу болуп келе жатат. Жараткан жалгыз уулдан башканы бизге ырыоолоруна ишенбейм. Ошондуктан уулум дагы балалуу болооруна күмөнүм бар. Сиздин Заремадан башка балдарыңыз, неберелериңиз бар эмеспи? Андыктан неберебизди өзүбүзгө калтырганыңыз оң. Жомок окшош сөзүңүзгө ишенбейм, Куда. Андан көрө жакшы тилек жарым ырыс дейт.
жашооңуздан жакшылыктарды күтүңүз. Экөөбүз бала талашып элге жаман аттуу болбойлу. Эгер катуу кетсеңиз утулуп каласыз. Анткени Зарема менен балаңардын нике күбөлүгү жок, деп кудасы эч нерседен кайра тартпачудай түнөрдү. Анын сөз укпасына көзү жеткен Байөмүр унчукпай отуруп берди. Кудагыйынын башкы ойдо экенинен, андай болсо абышкасын айнытаарынан үмүттөнүп, Ырысканга жагдайды айтып түшүндүрүп, аны көндүрүүсүн тапшырды. Бирок ал да күйөөсү менен бир ойдо экен. Так секирип, баланы бербесин кесе айтты. Айласы кетип, үмүтү үзүлгөн карылар үйгө кайткан жолдо небересин көрсөтүп коюуларын кудаларынан өтүнүштү. Алар макул болуп, баланы төрөт үйүнө калтырып, курбусунун тажыясына шашылыш келип кеткен Жайнагүлгө чалып, кудаларынын өтүнүчүн аткаруусун суранды. Ошондо гана Жайнагүл аларга Зареманын акыркы керес кебин жеткирди. Аяш ата, өткөндө барганымда сиздер менен шарттын жоктугунан улам жакшы сүйлөшө албай шашып келе бердим. Менде Зареманын аманат сөзү бар. Ал үзүлүп кетер алдында кайнаталарынан жакшы адамдар экенин айтып, баласын күйөөсү Уланга берүүмдү суранган. Ушул аманат сөз боюнча баланы Уландын энатасына беришибиз керек. Я, чын элеби? Зарема чындап эле ошондой деди беле? Ооба, Аяш ата, анын керезин кандай болбосун аткарышыбыз керек. Мейли, Заремдин акыркы өтүнүчүн кантип аткарбайын? Эртең кудалар барышат, баланын бардык документтерин бүткөрүп берип кой. Макул. Ошол эле күнү Байөмүр ата менен Ырыскан апа бул кубанычтуу кабарды укту. Дагы 2 күндөн кийин зарыктырган наристени колго алып, шор курата жыттап, бала жытына мас болуп, өзүлөрүн дүйнөдөгү эң бактылуу адам катары сезип турушту. Бирок Жайнагүлгө бир маркумдун аманатын аткарганы менен экинчи маркумдун каалоосуна каршы иш кылууга туура келди. Анткени карылар баланын башка адамдын аты жөнүнө катталганын көрсө, алда кандай ойдо калмак. Ансыз да ушактар күчөп турган кезде баладан баш тарткызбаса да чоң иренжүү жаратмак. Ошондуктан Жайнагүл төрөткананын жетекчилигине кирип, жагдайды түшүндүрүп жатып, баланы кайра Зареманын аты жөнүнө каттатты. Бул Надыр Мамбеталиевдин акыркы аракетине каршы келип, арбак алдында күнөөкөр сездиргендиктен аны оңдоону кийинкиге калтырды. Ушул максатта баланын жазылары менен жараксыз болуп калган туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн төрөткана башчыларына кадыр салып, майлап берип атып өзүнө алмай болду. Алар бул документтин эсеби бар экенин, андыктан жаралган жагдай боюнча жогору жакка рапорт жазып, отчет берилгенден кийин архивге жибербестен өзүнө бере турган болушту. Дуба окко учуп, Касендин өлүмүн уюштуруп аткаргандар Карабет баш болуп кармалып, алар менен кызматташкан ички иштер органдарынын кызматкерлери да камалып, күнөөлөрүн моюнга алгандан кийин Уландын бошонуусу үчүн кошумча тергөө жүргүзүлүүчү убакыт гана жетишпей турган. Канчалык кашаңдаса да бул мезгилде акыры өтүп, Зарема өлгөндөн 15 күнчө өткөндөн кийин Улан эркиндикке чыкты. Шаарды желкемдин чуңкуру көрсүн деген ал ошол эле күнү айылга кайтты. Асмандан түшкөн периште сымал үйүн кут берекеге толтурган, небересин бөпөлөп отурган ата-энесин ого бетер кубанычка бөлөгөн ал Зарема менен Касенден калган аманатты колуна алган да жок. Тек гана мурдунан чымчып өбүмүш этти. Ал балага зар ата-энесин алдайм деген аракети үчүн өкүнүп калган эле. Эгер ошондо мындай кадамга барбаганында да Зарема да, Касен да, Надыр да ал тургай дөө да өлмөк эместигин ойлоп өзүн күнөөлүү сезип жүргөн. Бул алдамчылыгынын акыры бети ачыларын, ошондо карыларга катуу сокку болорун ойлогондо өзүн коерго жер таппай калды.
алар башка бирөөнүн тукумун багып жүргөндөрүн, деги эле бүт чындыкты билчү болсо, өзүн кечире алышмак эмес. Бул күнөөсүн жууштун бирден бир жолу эртерээк үйлөнүп, карыларга өз тукумун тартуулоо болчу. Ал бирок Жаркынайдай башка аял затын жубайы катары көргүсү келген жок. Демек, аны эртерээк таап, алып келип, өзүнүн тукумсуздугун дарылап, балалуу болушу керек. Ошондо гана ата-энеси чындыкты билсе да өзүн кечирмек. Ансыз да Надырдын, Зареманын өлүмү боюнча ушактар жүрүп, гезиттер жазып турганда карылардын кулагына башка бирөөнүн тукумун багып жатканы оңой эле угулуп калышы толук мүмкүн болчу. Эркиндикке чыгып, айылына кайтканынын эртеси эле сагындырган тоолорун кыдырыш үчүн мергенчиликке аттанды. Кош ооз мылтыгы баягы милицияга алдырганы боюнча колуна тийбегендиктен тоодогу малчы кошунасынын короону карышкырдан коруган мылтыгын сурап алды. Анткени менен мергенчилик деле кылган жок. Тек гана эркиндикти сагынган жаны тоолорду кыдырып 2 күнчө жүрдү да үйгө кайтты. Келери менен ата-энесине Жаркынайды алып келерин айтып, балага болгон көңсөөсүн кандырган аманатты бөпөлөп отурган Жаркынайдын баркын билип калган алардын мейли деген уруксаатын алып, 1-2 күн машинасын карады да шаарга жөнөдү. Бул жолу ал Жаркынайды издөөнү гана максат кылгандыктан жанына киши алган жок. Тек гана нарынга бараткан жолулаш жубайларды салды. Кочкордон өткөндөн кийин түз эле көлдү карай Жаркынайдын айылын көздөй айдады. Аны менен айрылышкандан бери көп каттап жакшы таанып калгандыктан таекелери жылуу кабыл алды. Кийинки окуялардан да кабары бар экен. Түрмөдөн аман эсен чыкканын куттуктап ак калпак кийгизишти. Жаркынайдын кабарын билгени келгенин илгиртпей түшүнүп, анын Москвада экенин, кээде чалып каларын айтышты. Муну укканда Жаркынайды табуу өзү ойлогондон да тата алдашып кеткенин түшүнүп, шаабайы сууй түшкөнү менен кайра эле жердин 7 катар түпкүрүнө түшүп кетсе да табууга белсенди. Кайра канчалык кыйынчылык менен алыстан издеп тапса, анын кечиримине ошондой эле оңой жетишчүдөй сезилди. Телефондон эле кечирим сурап, кечирбесе Москвага издеп барып, айласыз жагдайга кабылганын түшүндүрүп, кечиримине жетишип алып келмей болду. Дароо чалды. Бирок анын телефону өчүк экен. Өрөпкүгөн деми сууй түшүп, жатар жатканча телефондун жанын койбой кайра чалганы менен жолу болбоду. Эрте туруп кайра чалып баштап, Москва убактысы 3 саат артта экенин эстеп, телефонго күч келтиргенин токтотту. Чай үстүндө тайэжеси Зарема классташ кызы Таалайгүлдүн чакыруусу менен кеткенин айтып калды. Дароо ошонун телефон номурун бул айылдагы ата-энесинен алып чалуу керек экени көңүлүнө кылт этти. Алардын үйүн таекесинин көрсөтүүсү боюнча издеп барып, Таалайгүлдүн телефон номурун алды. Дале болсо чалууга эрте болгондуктан таекелер менен коштошуп, эрте күндү кеч кылбай Бишкекке чыкты. Таалайгүлгө балыкчыдан өткөндө гана чалды. Көпкө чейин албай, анан таң атпай чалган үчүн жактырбаңкы түрдө ыңгырана сүйлөп, Жаркынай бир кафеде иштээрин, бирок көптөн бери байланыша электигин айтып, телефонун өчүрдү. Шашылыш кетип, туура эмес учурда чалып, жакшы маалымат ала албаганына өкүнгөн улан шаарга жеткенден кийин гана кайра чалды. Бирок Таалайгүл Жаркынай тууралуу жанагысынан ашык маалымат айта албады. Чалса телефону өчүк болуп жатканын кошумчалады. Улан Жаркынайга барып байланыштырып коюусун өтүндү эле Таалайгүл колу бошобосун айтып көңүлдөнбөдү. Андан жардам жогуна көзү жеткен улан Жаркынайдын жайын буга караганда калыс ордодо жашаган таекеси Эрлан жакшы билеринен үмүттөнүп барды.
Ал Жаркынай Москвага барганынан бери бир нече жолу чалып ал жай сураганын, акыркы жолкусунда бир кафеде ашпозчу болуп иштеп жатканын билдиргенин айтып, бир шаарда жашап жаткандан кийин жолугушкандыр деп Москвадагы эжеси Аселдин телефон номурун берди. Бул эжеси деле оңчулуктуу маалымат айта албаганы менен Жаркынай иштеген кафеге барып билип берерин, ал тургай байланыштырарын убадалады. Күткөндөн башка аргасы калбаган Уланга Асел эртеси кечинде гана араң чалып, Жаркынай иштеген кафеге барганын, бирок ага жолуга албаганын, чогуу иштешкендери эч себепсиз эле 2 күндөн бери жумушка келбегенин айтышканын, байланышалы дешсе телефону өчүк болуп жатканын билдирди. Бөлөк бөтөн жерде минтип дайынсыз кетүү коркунучу болчу. Улан эмне кылар айласын таппай калды. Дагы бир күн күтүп, Таалайгүл менен Аселге чалып, Жаркынай боюнча оңчулуктуу жооп уга албаган соң, бул аргасыздыктан улам ичи бышып кеткен жаны чыдай албай Москвага барып, сүйгөн жарын өзү издеп табууга чыгынды. Барып келиш жол кирени жана башка чыгымдар үчүн акчаны мал менен эсептешем деп мал базарда иштеген айылдашынан алып, ошол эле күнү кечинде Москвага учту. Эзели болуп көрбөгөн чоң шаарда Аселдин батирин таап барыш оңойго турган жок. Өзүндөй болгон мигранттар тыгылышып жашаган аныкына эптеп түнөп чыгып, эртеси Жаркынай иштеген кафени издеп таап, официанттардан сурады эле башка ашпозчунун дайыны 3 күндөн бери белгисиз болуп жатканын айтышты. Булар жөнөкөй жумушчулар экенин ойлоп, билсе бир кафенин ээси билер деген үмүттө кароолчуга жетекчисинде зарыл жумушу бар экенин айтып, Светлананын кабинетин сагалады. Ал өзүндө жок болгону менен Кудай жалгап 1 саат күткөндөн кийин келип калбаспы? Келген себебин түшүндүрдү эле Светлана Жаркынайдын зарыл жумушу чыгып, өзүнөн бир жумага суранып 3 күн мурун Кыргызстанга кеткенин айтпаспы? Мына сага, өзү Кыргызстандан келип, ата бабасы да көрбөгөн бөлөк бөтөн шаардан жубайын издеп жүрсө, ал мекенине кеткен экен да. Светланадан эмне себептен кеткенин сураса билбейт экен. Анткен менен бул аял Улан Жаркынайдын күйөөсү экенин билип чечиле сүйлөдү. Я людей просто не хвалю, но для достойных хороших слов не жалею. Ваша Женя отличная женщина и верная жена, очень хорошая повариха. Ты очень счастливый человек. Почему кыргызы любимых женщин дальние заработки отпускаете? Наверное, очень верите им. Но настоящие мужчины так не поступают. Хороших женщин, как Женя, надо на ладони нести, в сердце хранить. Я не знаю, в какой причине Женя уехала родину, но теперь боюсь, что она не вернется, потому что таких поварих нелегко найти. Молодой человек, я тебе хорошую работу найду, только верните мне Женю. Улан бул ачык айрым-айымга өзү да ачыла сүйлөп, 1 жылга жакын убактан бери бөлүнүшкөн себебин, эми кол жолу бошогондо Москвага издеп келгенин, бирок сүйүктүүсүн тапса айылда тынч жашоо кечирерин, орус тилин билишинче айтып түшүндүрдү эле абдан өкүнгөн бойдон калды. Бөтөн жерде дайынсыз болуп жаткан жарынын кабарын угуп, көңүлү тынчыган Улан ошол эле күнү Кыргызстанга шашылды. Ошентип, Улан сүйгөн жарын дүйнөнүн борборунун бири болуп саналган Москвадан издеп жүргөндө, ал Казакстандын чексиздей созулган талаасын тепчип өткөн темир жол аркылуу мекенине кайтып келди. Мындай жакшы жумушту таштап, алыскы сапарга чыгуу үчүн анда олуттуу себеп бар болчу.